Pandora деген жаңы кыргыз сайты чыкты. Бул 26 декабрда бүгүн жаңы чыгыптыр, старт алыптыр. Бул кыргыз сом менен иштей турган сайт экен. Катталганда 100 сом берет экен, анан күнүнө 10 сомдон дагы берип турат экен. Реферальный бонус биринчи линияга 22%, экинчи линияга 2, үчүнчү линияга 1% төлөп берет экен. Бул жерде өтө жогорку процентте төлөп аткандыктан риск аябай жогору экенин эске алыңыздар. Бул сайттар азыр бул жерден көрсөтөйм, балансты толуктоо деген баскычты басканыңызда бул сайттардын реквизиттери баары бир адам болот деле да. Бунуку башкача экен. Башкача ат менен чыкты. Бул код переводду коюп загрузка кылгандан кийин пополнение жасалат экен. Пополнение жасамай сайын бул сайтта иштей албайт экенбиз. Бул киреше деген бөлүмдөн азыр канча пополнение, канча төлөп берерин көрсөтүп берем. Күнүмдүк кирешеси 135 сом экен. Күнүн ошондо 600 сом инвестиция кылса, если 1200 сом инвестиция кылса, анда 300 сомдон иштеп берет экен. Ушундай да, инвестиция кыласың, анан мынча сом иштеп берет деп алчойгон сумманы айтышат. Бул мошенниктердин чыгарган сайттарынын бири. Ошондуктан эске алыңыздар, кандай чоң риск бар экенин бул жерде. Бул кирүү дегенди бассак, күнүнө бизге 10 сомдон берип турат экен. Андан сырткары бул жерден тариф алып, анан ушул тарифтин немесин иштеп берет. Бир 24 сааттан кийин түшүп турат. Эми бул жактан аккаунт боюнча общий маалыматтар чыгат. Если акча чыгарам десек, анда бул жерден акча чыгарып баскычын басабыз. Ал эми бул жактан реферальный ссылка менин деген бөлүмдө акча чыгаруу баскычы бар экен. Акча чыгаруу деген жерди басып болсок, 3 сомдон баштап чыгарсак болот экен. 9дан 5ке чейин чыгарсак болот экен. Жарым сааттын ичинде түшөт экен. Анан аябай чоң процентте комиссия кармайт экен, 20%. Мурунку сайттарда менин телеграм каналымга кирсеңиздер, ошол жактан да 3-4 кыргыз сайты ссылкасын жөнөтүп койгом. Ошолорго дагы кооптуу экенин видео тартып айтып алат экен. Бул жакта көбүрөөк маалымат алуу үчүн расмий телеграм каналыбызга кошулуңуз дейт. Бул жактан телеграм каналга кошулса болот экен. Кардарларды тейлөө борборунда телеграмдагы 9дан 9га чейин иштейт экен. Каналы, группасы, анан бул жакта служба поддержки дагы бар.